өлкө аймагында акыркы учурда болуп жаткан кылмыш жана кырсык окуялардын чоо жайын чагылдырган телегүзөт берүүсү назарыңыздарда. Ал эми бул Chevrolet үлгүсүндөгү автоунаанынын айдоочусун токтоткон учурда айдоочулук күбөлүгүнүн жок экендиги аныкталган. Жеринен айып протоколу толтурулуп кое берилди. Бул күмүш түстөгү Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаасынын айдоочусун токтоткон учурда мурдагы айып протоколуна тийиштүү сумманы төлөй электиги аныкталып, жеринен протокол түзүлүп, атайын унаа токтотуучу жерге жеткирилди жана 20 000 сом өлчөмүндөгү айып пул салынды. Tarafın başına mekanisti ayda tamam mı? Men ayda жүргөндө дагы ошону түшүндүрүп бересиз, кантип чыгарып кетишин. Buraya gelesin tam da yakın. Çok katkılar koyacağım. Все, düşündüm. Все. Кармайбыз азыр кармайбыз. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына Бишкек шаарынын СН аттуу жараны башка жаранга чара көрүү тууралуу арыз менен кайрылган. Арызда бул жаран батирлерди ижарага берүү үчүн социалдык тармактардын бирине жайгаштырып, Панфилов көчөсүндө жайгашкан үйдү ижарага берип жүргөн. Үстүбүздөгү жылдын 27-сентябрында текшерүүнүн негизинде 34 000 сом табылган. Аталган факты боюнча 99-берененин негизинде талап тоноочулук боюнча кылмыш иши козголгон. Издөөнүн жыйынтыгында 26 жаштагы ШН аттуу жаран Ош шаарынан табылган. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечими менен номер 1 камоочу жайга 2 айга камалган. Кармалган учурда айыпталуучудан сим-карталар, телефондор табылган.
28 сентября 2022 года в УВД Октябрьского района города. 2022 жылдын 28 сентябрында СН аттуу жаранга чара көрүү өтүнүчү менен мессенджерлердин бирине батирди ижарага берүү тууралуу жарнак илинген. Ошентип ал Панфилов көчөсүндө жайгашкан турак жайды алдын ала 1 суткага ижарага алып, үстүбүздөгү жылдын 27 сентябрында өзүн бул батирдин ээси катары тааныштырып, анын ишенимине кирип, алдоо жолу менен 34 000 сом акча каражатын ээлеп алган. Аталган факты Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын электрондук порталына катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Октябрь районунун ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери кылмышка шектүү делген жарандын изине түшүп, ал Ош облусунун аймагында жүргөн жеринен кармалган. Ал 26 жаштагы ШН болуп чыкты. Ал тергөө кызматына жеткирилип, Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык кылмышка шектүү катары ШН Борбордук ички иштер башкармалыгынын Октябрь райондук соту тарабынан шектүүгө карата баш коргоо чарасын 2 айга Бишкек шаарындагы СИЗО 1ге камакка алуу чечимин чыгарган. Жеке тинтүү учурунда шектүүдөн ар кандай уюлдук компаниялардын көптөгөн сим-карталары жана уюлдук телефон алынган. Учурда анын Борбор калаада ушул сыяктуу кылмыштарды жасоого тиешеси бар экендиги аныкталды. Ошондой эле учурда социалдык тармакка, жарнамалык сайттарга ар кандай мүнөздөгү жарнактар жайгаштырылган, ар кандай мобилдик тиркемелерге байланыштуу кылмыштар көбөйүп жатканын белгилейбиз. Жарандарды сак болууга чакырат элем. Поэтому прошу вас быть бдительными, и в случае чего обращаться к нам, в милицию. Кыш мезгилиндеги шаар үстүндөгү ыштын алдын алуу үчүн Борбор калаадагы унаалардын түтүндөрү текшерилүүдө. Кара түтүндүн пайда болушунун бир себеби бул автоунаалардан чыккан түтүн эсептелинет. Ал үчүн Бишкек шаардык жол кайгыл кызматы, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин регионалдык башкармалыгы жана жол чарба департаментинин кызматкерлери менен биргеликте айдоочуларды токтотуп, атайын прибордун жардамы менен түтүндүн зыяндуулугу текшерилди. Добрый день, старший лейтенант милиции. Сейчас рейдовое мероприятие совместно с сектором Иш-чаранын максаты унаа түтүнүнүн зыяндуулугунун нормадан ашып кетүүсүн текшерүү. Норманы сактабаган айдоочуларга административдик кодексте каралган берене менен жеке жактарга 7500 сом, ал эми кызматтык унааларга 23 000 сом айып пул салынат. Жыл сайын эле суук болуп калгандан кийин Бишкек шаарында баарыңар билесиңер, смог пайда болот, түтүн пайда болот. Ошонун түтүндүн бир себеби, кышында смогтун бир себеби бул автотранспорттун выхлопной газдары. Ошону текшериш үчүн чара көрүлүп атат да бизде. Ошону менен биз пландаштырылган мына безопасность управления менен чогуу биздин башкармалык бир айда 3-4 жолу рейдке чыгып атабыз. Биздин максат ошо машинелерди токтотуп, алардын эмесинен түтүн чыкканында зыяндуу заттын нормадан ашып атабы же ашкан жокпу, ошолорду текшерип атабыз. Атайын приборлор бар, газоанализатор, дымомерлер, ошо менен текшерип атабыз. Эгерде түтүндө зыяндуу зат нормадан көбүрөөк болсо, биздин административдик кодексте атайын беренелер бар. Ошонун негизинде ошо транспорттун ээсине, айдап аткан кишисине штраф салынат. Штраф бул өзүнчө физический лицого 7,5 000 сом, юридический, мисалы автомобиль бир конторанын, бир мекеменин машинеси болуп туруп, ошондой зыяндуу заттар нормадан ашса 23 000 сом салынат. Бул атайын ушу кыш келип калганда смог пайда болуп баштайт, баары билгендей эле. Ошол себебинен ошону кыскарталык деп, элдер мындай таза дем менен дем алсын деп ошо иш-чаралар өткөрүлөт. Автоунаалар өздөрүнүн убактында моторун карабай, туура жакшы бензин куйбагандан, фильтрлерин которбогондон ушундай нерсеге пайда алып келет да.
бул өзү адамдарга ошол смог менен дем алыш негизи бул абдан зыян нерсе деп эсептелет. Бул жыл сайын ушундай иш-чаралар өткөрөт, милициянын кайгылуу кызматкерлери менен департамент транспорттары менен чогуу өткөрөбүз да.